Қосылып баштаңыздар. Кутман кеч. Телеграм жақсы иштебей жатат. Кутман кеч айымдар, мырзалар. Келиңиздер Инстаграм байланышты текшерели биринчи, андан кийин уланталы. Мен кандай болуп жатам, эгерде жакшы болуп жаткан болсом, комментарийге плюс белгисин коюп кетиңиздер. Эгерде жакшы болуп жаткан болсом, комментарийге плюс коюңуздар. Плюс белгисин койсоңуздар, мен дароо түшүнөм, Ага, плюс коюп баштайымдар, мырзалар. Так. Так. Телеграмда иштеп баштады, жакшы. Да, Телеграм жана Инстаграм Кутман кеч. Так. Онлайн. Так, келиңиздер, Кутман кеч бүгүн дагы сиздер менен түз эфирден разборлорду жасайм да. Түз эфирде кечки салам Италиядан дейт. Ага, Кутман кеч. Азаматсыздар, Италиядан, ар тараптан, дүйнөнүн булуң бурчунан биздин айымдар, мырзалар кошулушат, окушат. Караңыздар да, чындыгында биздин өзүбүзгө көңүл буруп окуганыбыз, билим алганыбыз, өзүбүзгө жакын болгонубуз биринчи кезекте да. Өзүбүздүн сезимдерибизге жакын болгонубуз, өзүбүздү сүйгөнүбүз бизге бул ар тараптан чындыгында результат берет. Мен буга толук ишенем. Анткени манас шаары сонун. Анткени көп учурда биз өзүбүздүн жашообузду өзүбүз кыйындатып, өзүбүз кыйнап жашаган учурлар аябай көп болот. Көп учурда биздики даже бул жашоо, ушундай кыйын жашоо таң калыштуусу бизге таандык эмес. Биздин тегибизден келе жаткан түрдүү программалар менен дагы жашаган учурларыбыз көп кездешет. Ошондуктан мисалы сиздер кантип эле ушунча эле кантип болуп калсын дешиңиздер мүмкүн да. Да, чындыгында биздин ата-энебиздин жашоосу, биздин ата-эне тегибизден келген жашоо, мына бүгүнкү күндө биздин ДНК программабыздагы жашоо биздин жашообузга абдан чоң таасирин тийгизгенин азыркы учурда окумуштуулар, илимий жактагы адамдар дагы аябай издеп жаткан учуру. Өзүңүздөр билгендей эле биздин адамдардын денеси, адамдардын жашоосу чындыгында да аягына чейин эч качан изилденип бүтө элек. Аягына чейин качан изилдеп бүтөөрүн эч ким айта албайт. Тем более мен азыркы учурда психологияны именно ушул илимий жактан изилдөө тармагында дагы көбүрөөк киришип баштадым. Болушунча подтвержденный да результат берген билимдерди алганга да аракет кылып атам. Ошол эле учурда өзүмдүн алган ушул методикамды мына мен 6 жылга быйыл уже кетип атат. Колдонуп жүрөм. Кудайга шүгүр, канчалаган окуучуларым аябай сонун результаттарды берип келе жатат да. Буюрса дал ушундай сонун курс, көпчүлүккө арналган курс мына 1 ноябрда башталганы турат. Бул трансформация курсу. Жана эртең дагы биз сиздер менен Бишкек шаарында ретрит өткөрөбүз. Ким ретритке катталды? Бул жактан ретритке катталгандар болсо жазып кетсеңиздер болот, курска катталгандар болсо жазып кетсеңиздер болот да. Мен трансформация курсуна катталдым, ретритке катталдым деп жазып кетсеңиздер комментарийге. Биз дагы сиздерге аябай жакшы тилектерибизди айтып, сиздердин максаттарыңыздарга жетүүңүздөргө ниеттерибизди кошуп кетели да. Анан албетте биз канчалык өзүбүз менен иштеген сайын ушунчалык үй бүлөдө бакыт болорун, жашоодо эң сонун жашоо болорун, булардын баардыгы болот экен. Бирок биз мындай да ойлойт экенбиз да. Мен азыр эле үй десем үй, машина десем машина, бакыт десем бакыт, бала десем бала болуп калат деп негедир жоопкерчиликти башкаларга берип күтүү отурган учурда көп учурда болбойт. Анын ордуна эмне кылганыбыз жакшы?
Телеграммен кандай угулуп атам, жакшы элеби? Жакшы угулуп жаткан болсом колуңуздарды көтөрүп коюңуздар. Себеби катталуучулар азайып баштады негедир. Катышуучулар жакшы угулбай жатат окшойт да. Телеграм кандай угулуп атам мен? Биздин жашоодо чындыгында бул чоң результат биринчи кезекте биздин материалдык дүйнөдөн эмес, биздин жакшы угулуп жатат, биздин ички дүйнөбүздөн башталат. Ошон үчүн сиздерден суранарым, ички дүйнөңүздөр менен көбүрөөк иштеңиздер. Эмнеге ички дүйнө менен? Биздин мисалы максатыбыз бар, баарыбыздын тең эле максаттарыбыз бар, Мисалы кимдин кандай максаты бар? Бул жакка жазыңыздар, келиңиздер, бирден максатыңыздарды жазып кетиңиздер. Мисалы азыркы учурдагы сиздердин максатыңыздар. Жана ал максатка тоскоол болгон тоскоолдуктарды азыр биз сиздер менен табабыз. Биринчи общий групповой диагностика кылып алалы, андан кийин сиздер менен биз бирден түз эфирге чакырайын. Бардыгыбыздын тең алдыбызга койгон кандайдыр бир максатыбыз бар. Мисалы менин дагы алдыма койгон максатым бар да. Мисалы буга чейин бардыгыбыздыкы тең эле, мисалы үй, машина, материалдык дүйнөдөн. Материалдык эмес жактан да максатыбыз бар. Мисалы бактылуу болгум келет, турмушка чыккым келет, жолдошум мени сыйлаганын каалайм, балдарымдын бактылуу болгонун каалайм, ийгиликтүү болгонун каалайм, жакшы окуганын каалайм, ден соолукта болгонун каалайм деп кайсы учурда азыркы учурда биздике жок болуп жатса, ошол нерсени биз эмне дейбиз? Максат коебуз да. Жок болгон нерсени биз бар болсун дейбиз да, ден соолукта болуу да. Вот ошондой максаттарыбызды азыр бирден жазыңыздар. Бул методиканын өзгөчөлүгү эмнеси менен айырмаланат? Мисалы башка жакта сен тигинтишиң керек, сен расылга айтышың керек, сен муну кылышың керек деши мүмкүн да. Бул методиканын өзгөчөлүгү ушунчалык терең кирип иштеп ойго келбеген жердеги блокторду таап чыкса болот да. Мисалы бизде азыркы учурда талдоо чебери курсунда окуучулар окушат да. Алар трансформация курсунда окушкан. Өздөрү менен иштеп жатып, мисалы жолдошум мени сыйлаган эмес, жолдошум мени баалабайт, жолдошум менен мен мамилем ушундай эмес деп капа болгон мисалы запростор болуп кала турган болсо да, биз көп учурда аялдар кимди биринчи эле кезекте эркектерди күнөөлөп тушкап жөнөйбүз да. Эмне ошол гана күнөөлүү. На самом деле өзүбүздү өзүбүз жазалайбыз. Кантип жазалашыбыз мүмкүн? Кантип жазалашыбыз мүмкүн? Биз өзүбүздү кандайдыр бир күнөөлүү сезимдерибиз болсо жазалайбыз. Ал кандай күнөөлүү сезимдерибиз болушу мүмкүн? Ал кандайдыр бир тыюу болушу мүмкүн. Балким балалыкта ата-энеден кандайдыр бир эркек, мисалы эркектер менен жолукпа, сүйлөшпө, тигинтпе, мынтпе. Эми биздин ата-энебиз бизди коргогон, биз азыркыга чейин эркектерди өзүбүзгө жолотпой келе жатышыбыз мүмкүн. Же кандайдыр бир сексуалдык блок болушу мүмкүн. Азыркыга чейин эркектерди кабыл албай келишибиз мүмкүн. Эркектерибиз бизге ошол эле биздеги блокторду көрсөтүп коет. Ошон үчүн айымдар, дароо эркектерди күнөөлөп, дароо эркектерди крайний кылып, өзүбүз таптаза суудан кургак чыгып кеткенге шашылбашыбыз керек. Биринчи кезекте биз аялдар үй бүлөдө бир нерсе болбой жатса, анда өзүбүздөн издөөнү аракет кылышыбыз керек. Кандайдыр бир максатыбыз ишке ашпай жатса дагы, бул биздин өзүбүздүн эле ички дүйнөбүздөгү кандайдыр бир уруксат бербей жаткан нерсе. Келиңиздер, баарыңыздар тең максатыңыздарды азыр элестетиңиздер. Биз азыр сиздер менен чогуу диагностика кылалы. Баарыбыз тең максат, бирден максатыбызды жаздык. Бул жакта түрдүү максаттарды койдук да, ден соолукта болуу, балдарымдын келечеги, үйүмдү сатып эмне кылам, үй алам деп баарыңыздар максат койдуңуздар да. Эми баарыбыз тең терең дем алып демибизди чыгарабыз. Эмне үчүн терең дем алып демибизди чыгарабыз? Анткени биз азыр сиздер менен трансформацияны каякта жүргүзөбүз? Мээде жүргүзөбүз. Мээге трансформацияны жүргүзүш үчүн мээде биринчи кезекте мээге эмне кылыш керек? Менин курсагым тойгузуш керек. Биз деле мисалы кандайдыр бир жумушчуларды жумушка салганда эмне кылабыз? Биринчи кезекте курсагын тойгузабыз, курсагыңар токпу деп сурайбыз. Анан жумушка салабыз. Эгерде курсактары ток болбосо алар эмне кылат?
чарчайт, иштегиси келбейт, чое берет да, курсагы тойгондо прям сонун иштеп баштайт. Ошол сыяктуу эле биз биринчи кезекте терең дем алганда биз денебизге полностью ар бир клеткага, мээге кислород жетет. Да? Ошон үчүн дем алганды дагы туура дем алганды үйрөнүшүбүз керек. Мисалы мен диагностика кылып жаткан учурда мен адамдарга терең дем алып демиңизди чыгарыңыз дегенде сиздер түшүнбөй жатырсыздар. Бул эмне затканын көзү ачыкпы же эмне унутат дешиңиздер мүмкүн да. Ал мен болгону эле ал адамдын мээсине тынбай кислород менен камсыздалганды аракет кылып атам да. Мисалы практика ушундай нерселерди жасап жаткан учурда биз эгерде терең дем албай эле только эле ойлоно эле жасай берсек, анда мээ каршылык көрсөтүп баштайт да, резко уктап калабыз, же эстей беребиз да, эстеп атам деп атпайсыздарбы да, же оюбуз токтобойт, такыр эле башка жакта ойлоно беребиз. Ошон үчүн мээ бизге жардам берип, максатыбызга жеткенге, трансформация болгонго жардам бериш үчүн биз тынбай терең дем алып демибизди чыгарып турушубуз керек. Түшүндүңүздөрбү? Эми баарыбыз тең терең дем алып демибизди чыгарабыз. Эми азыр баарыңыздар тең алдыңыздардан биринчи фигураны көрүңүздөр. Биринчи фигураны. Бул эмне, бул ким болушу мүмкүн деп меңиздерди иштетпеңиздер. Болгону эле биринчи фигураны көрөсүздөр. Биринчи фигураны көрдүк. Сезебиз. Мен биринчи фигура дегенде бул кандайдыр бир же адам болушу мүмкүн, же буюм болушу мүмкүн. Ошого маани бериңиздер. Азыр биринчи фигура деп мен мындай чыкканда тергеп атам да, атынан айтпай атам, атайын. Биринчи фигура. Мен да өзүмдүн максатымды койдум. Биринчи фигура дегендеги сезимдериңиздер менен бул жактан бөлүшүп кетсеңиздер болот. 1-2 сөз менен жазсаңыздар жетиштүү. Биринчи фигура, терең дем алабыз. Демибизди чыгарабыз. Кимде кандай сезимдер пайда болду? Сезимдериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Мен адам көрдүм дейт. Хорошо. Эми азыр ошол биринчи фигура болуңуздар. Сиздер азыр өзүңүздөр. Сиз азыр биринчи фигурасыз. Азыр мен дагы биринчи фигура болом. Көзүмдү жумганымдын себеби мен ошол фигуранын болушунча сезгим келип жатат, биринчи фигураны. Тревога дейт, мен коркуу дейт, колдорум, жан дүйнөм титиреди дейт, башым ооруп атат. Хорошо. Азыр өзүңүздөр мен биринчи фигурамын деп, азыр өзүңүздөр көргөн фигура сиздер болуңуздар. Мен биринчи фигурамын. Аз баарыбыз тең биринчи фигурабыз. Биринчи фигурага келгенде бизде кандай сезимдер пайда болду? Көңүл бурабыз. Биринчи фигуранын сезимдерине көңүл буруңуздар. Эмне кылып атасыздар, каякта турасыздар, ал фигуранын сезимдери кандай, ал ким, ал эмне кылып атат, ушулардын бардыгын байкаңыздар. Биз азыр сиздер менен өзүбүздүн терең подсознаниябызга кирип, биздин максаттарыбызга жеткирбей жаткан блокторду таап чыгабыз. Блок, именно акчанын блоктору, мамиленин блоктору, ден соолуктун блоктору деп атпайбызбы да? Сезбесеңиздер көбүрөөк терең дем алыңыздар дагы, ниет кылыңыздар. Мен сезип максатыма жеткенге ниет кылам десеңиздер эле, бул жакта ниет кылуу керек. Биринчи фигурага келдик. Эми азыр ушул биринчи фигуранын жанында экинчи фигура пайда болот. Экинчи фигураны сезиңиздер.
экинчи фигураны сезгенде сиздерде кандай сезимдер, кандай образдар, кандай картиналар пайда болду? Биз подсознаниядагы мээдеги маалыматтарды образ менен, картина менен, кандайдыр бир сезимдер менен сезе беребиз. Это нормально. Ага, экинчи фигураны сезебиз. Сездик экинчи фигураны? Кимде кандай сезимдер пайда болду? Бул жактан айтыңыздар. Айтып бериңиздер. Менде мындай сезим пайда болду. Мен экинчи фигураны, биринчи фигурада туруп экинчи фигураны караңыздар. Кандай сезимдер пайда болду? Экинчи фигураны мындай образ менен элестетишиңиздер мүмкүн, көрүшүңүздөр мүмкүн. Эң керектүүсү, мага керектүүсү экинчи фигурага сиздердин сезимдер кандай болду? Кандай мамиле кылып атасыздар? Кандай сезим болуп атат? Мисалы, көргүм келбей атат, көргүм келип атат, экинчи фигурадан коркуп атам, же мага жагып атат, же мындай жакын баргым келип атат, ушундай болушу мүмкүн да. Рахмат. Ага. Эми терең дем алып демиңиздерди чыгарыңыздар дагы. Үчүнчү фигура келди. Сиздер турган жерге мен этегинди полностью ачып айтып берем, пока шашылбай эле айта бериңиздер, хорошо? Азыр сиздер турган жерге үчүнчү фигура келди. Үчүнчү фигурага жакшылап караңыздар. Үчүнчү фигураны караңыздар дагы. Сезимдериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Эми мен азыр жакында сиздерге чечип айтып берем. Чечип берем, бул диагностика болчу. Баарыбызга тең. Мен көбүнчө сиздерге разбор жасаганда ушундай диагностиканы биринчи жасап алам. Андан кийин экинчи фигура бул сиздердин максатыңыздар болчу. Ал эми үчүнчү фигура причина болчу. Үчүнчү фигураны айтып жатканда угулбай калдым окшойт, Үчүнчү фигура бул сиздердин максатыңыздарга жетпей жаткан тоскоолдук болчу. Үчүнчү жолдошумду элестеттим дейт. Эми ушул жерден сиздер көбүрөөк үчүнчү фигурага көңүл буруңуздар. Үчүнчү фигурага келгенде кимдин образын көрдүңүздөр? Кандай сезимдер болду? Мисалы, экинчи фигура, мисалы, менин максатымды койгонумда мен дайыма ушинтип максаттын үстүнөн өзүмдүн подсознание менен дайыма иштеп турам. Үчүнчү фигураны койгондо мен үчүн аябай чоң нерсе болду да, мен алым жетпейт дедим да. Үчүнчү фигураны койгонумда, экинчи фигурада алым жетпейт дедим. Негедир да? Үчүнчү фигураны койгондо мен атамды элестеттим дагы. Атамдын сүйүүсүнө мен баары бир жете албайм деген мен бала чагымдагы атамдын алдындагы өзүм болгон ишенбестигим келди. Ал кандай болушу мүмкүн? Мисалы, мен кичинекей кезимде мындай атамдын алдында эркин сүйлөй алган эмесмин. Аябай мындай атадан корккон кыз болгонмун. Тартынчаак болгонмун. Атам мени урушкан деле эмес, мындай мага деле мындай аябай жаман мамиле кылган эмес болгону, баягы чоң жумушта иштеген үчүн сүрдүү болчу да. Ошондон эле мен коркой берчүмүн да, атамдын жанына бара алчу эмесмин. Азыр мага ошол максатыма жетпей жатканым, атама жетпей жатканымдай болуп атат. Атамдын сүйүүсүнө, атамдын мээримине жетпей жатканымда, чыкканда мен максатыма жетиш үчүн атамдын сүйүүсү жетпей жаткандай болуп атат да. Сиздер дагы үчүнчү фигураны караганда кандай сезимдер болду? Эмнени көрдүңүздөр? Кимди көрдүңүздөр? Мисалы, ата же аял, эркек болушу мүмкүн да. Эми үчүнчү фигурага болгон сезимдериңиздерди айтышыңыздар керек азыр.
биздин максатыбызга тоскоол болуп жаткан именно ошол үчүнчү фигура, бул причина. Сиздердин максатыңыздарга подсознание айтып атат да. Мисалы сиздер максат койдуңуздар да. Мисалы мен өзүмдүкүн мисал кылайын, сиздер өзүңүздөрдүкүн текшерип алыңыздар. Мисалы мен өзүмдүкүн максатыма мен азыр диагностика жасаганда атамдын сүйүүсү жетпей жатат деп таптым. Бирок сиздер өзүңүздөрдүкүн тагыңыздар. Ошондо менин подсознанием не деп атат? Мен өзүмдүн алдыма койгон максатыма жетейин десем, менин подсознаниемда мага менде эмне деген блок бар. Сен максатыңа жетиш үчүн алың жетпейт, эмнеге? Анткени сенин атаңдан сага жетишерлик сүйүү келбей жатат. Эмнеге? Анткени сен атаңа баргандан коркосуң, сурагандан коркосуң. Ата, мен тигини кылсам болобу, мен сен менен бияка барсам болобу, мен муну кылсам болобу деп кичинекей кезибизде тартынып атадан сурай албасак, мисалы да меники. Демек азыр дагы мен атадан сурай албай жатам дагы. Мага атадан сурай албай атканым үчүн мага энергия максатыма жетишсиз болуп атат. Энергия жетпей жатат менин чоң максатыма. Анткени максатка жетиш үчүн эмне керек? Энергия керек да. Вот, сиздердике дагы өзүңүздөрдүн причинаңыздарды табыңыздар. Биз азыр разбор кылып атабыз. Биз сиздер менен разбор кылып атабыз, сиздер мага разбор кылып берчи деп жазып атасыздар. Биз азыр сиздер менен түз эфирде разбор кылып атабыз. Да, эми азыр айтыңыздар. Ким алдыңыздардан чыкса, аял чыкса апа деп айтасыздар. Эркек күйөөм чыгып атат деп атасыздар. А на самом деле күйөөнүн аркасында ким турат? Тоскоолдук ким? Именно ошол адамдарды көрүңүздөр. Күйөөм дегендер аркасын караңыздар. Башка образды көргөндөр аркасын карап атаны же апаны табышыбыз керек. А если родителей нет в живых? У меня тоже отец не жив, он давно умер. Но у меня-то в мозгах-то остался образ. Чувство к отцу же есть. Менин бала чагымдагы менин атам менен болгон мага жасаган мамилеси-то у меня в голове-то есть все. Да? Вот именно азыр биз головой работаем, головой, подсознание менен иштейбиз. Эч кимдин атанын, апанын тиги дүйнөгө өтүп кеткендердин кереги жок. Мозгами будем работать. Апа менен иштейсиздер. Апа же ата эле керек бизге, башка эч кимдин кереги жок. Эми ата-энебизди таптык. Сезимдерибизди айтабыз. Терең дем алып демиңиздерди чыгарыңыздар, ошондо состоянияга киресиздер. Терең дем алып демиңиздерди чыгарып бериңиздер. Канчалык дем алган сайын мээге воздух барат, антпесе угулбайт, сопротивление боло берет. Катып калып атат, потому что биз сиздер менен бойлуга кирип атабыз. Ошон үчүн сопротивление болот. Это нормально. Даже интернетти токтотуп коет биздин подсознаниябыз, элестетиңиздер. Эми атага болгон сезимдер же апага болгон сезимдерибизди айтабыз. Мисалы мен азыр атама эмне деп айтам? Ата, мен сизге баргандан коркуп атам. Мен сизден ушунчалык тартынып атам. Себеби дегенде менин айтып атпайм, атам аябай сүрдүү киши болгон мен үчүн. Атак башка балдарынан мындай сүрүндө эле көрсөткөн эмес, билбейм мен. Мен үчүн аябай сүрдүү киши болгон. Азыр айтам, ата, мен сиздин сүрүүңүздөн коркуп атам. Ата, мен сизден коркуп атам, тартынып атам, ушунчалык сизге барыш мен үчүн аябай оор болуп атат деп айтам. Биринчи өзүмдүн коркуумду мойнума алам. Признаю. Мне плохо, мне страшно деп айтам. Бирок эмне деп айтам? Максатыма, ата, менин азыр алдымда, эгерде апа менен иштеп жатсаңыздар, апа деп айтыңыздар. Апа, менин ата, мисалы мен айтам, ата, менин алдымда максатым бар. Мен ал максатыма жетким келет деп, эмне максат экенин айтыңыздар. Менин алдымда мисалы ден соолугум чың болгонун каалайм. Мамилемди оңдогум келип жатат, үй алгым келип жатат. Үйүмдү сатып эмне кылгым келип жатат. Эмне деген максат жазсаңыздар, ошол максатыңыздарды азыр айтыңыздар. Азыр мен дагы айтам өзүмдүн максатым боюнча да.
мага ата сиздин энергияңыз жетпей жатат, сиздин уруксатыңыз жетпей жатат, сиздин мээримиңиз жетпей жатат. Мен кичинекей кезимде сизден корккондой эле, да, сиздин алдыңызда өзүмө ишене албагандай эле, дагы деле өзүмө ишене албай жатам. Максатымдын жетишине. Дагы деле максат мен атамды кандай көрсөм, менин максатымды ошондой көрөт азыр. Оң тарабыңыздар болсо, демек ата менен иштесеңиздер болот. Дегенде атабыздан эмнени күткөнбүз, же ападан эмнени күткөнбүз? Апабыз бизге ошол нерсени айтып атканын уксак болот. Мисалы мен эмне деп айтам? Менин атам айтып атканы мен каалайм да, кызым, менден коркуштун кереги жок. Мен жумуштарым аябай көп болгон үчүн эле ошол жумушумду үйгө келип деле мындай мээңден переваривать эте бересиң го да, кечке түрдө адамдар менен сүйлөштү, үйгө келип алып деле ошо мээси менен айлантып берген да. Мен жумушум көп болгон үчүн мен жумушум менен болгомун. Кызым, менден коркуп кереги жок. Сен менин кызымсың. Мен сени жакшы көрөм. Сага эмне керек болсо берем. Бардыгына сага уруксат деп атам мага. Сен кызым, сен менин кызымсың да. Сага эмне керек болсо, мисалы менин атам бирок мындай киши болчу да. Бир нерсени сураганда, бир максат жөнүндө сураганда, кызым, эгерде сага ошол нерсе керек болуп атат, анда жасай бер. Сен эмне үчүн сурап атасың? Эгерде ишенсең, ошол нерсе жакшы, ал сеники да. Эмнени ойлонуп атасың? Бар жасай бер. Мындай, сага уруксат, тебе все можно деп ушундай сүйлөгөн да киши болчу да, көп мындай тыйчу эмес, анан көп колдочу да, укчу. Азыр мен бирок ал кийинчерээк болуп баштады да, биз чоңоюп калгандачы. Ага чейин көп сүйлөшө берчү эмес да. Азыр мен именно ошол сөзүн уккум келет да, конечно, кызым, сага эгерде максат сеники болсо, сага жагып атса, да, өзүң бил, кызым, өзүң чеч деп айтып аткан. Дайыма чечимди өзүңүзгө койчу да. Сен сама решай, сен өзүң чеч, ал сеники деп ушундай неме кылчу да. Эгерде сага жагып атса, да, пожалуйста, бар деп ушундай айтчу. Азыр мен ошондой деп айтып атканын чуркап кел, өзү жасай калчу эмес, сен өзүң жаса, өзүңдүн колуңан келет деп мындай уруксат берип атканын сезем азыр да. Атабыздан эмне алгыбыз келип атат? Максатыбызга жараша сүйүү, мээрим, эмне керек болсо энергия да алганыбызды сезебиз. Ушул учурда денебиз жагымдуу болуп атканын сезебиз. Денеге бир жагымдуу сезимдер, ыраазычылык, жагымдуу сезимдер, сүйүү, атанын сүйүүсүн сезебиз болушунча, апанын сүйүүсүн сезебиз. Ким менен иштеп жатсак, ошол жакты сезебиз болушунча. Атабыз азаматсың, мен сен менен сыймыктанам, кызым, уулум деп ата менен апа сыймыктанып жатканын, ишенип жатканын. Ушул ата-эненин ишенген баласына, балам, мен сага ишенем, сен өзүң чечесиң, сенин колуңан келет деген сөзү биз үчүн аябай баалуу сөз. Аябай баалуу. Эгерде наоборот анын ордуна сенин колуңан келбейт, сен билесиң, сен мээң иштебейт, сен деген тигиндейсиң, мындайсың десе, все, биз азыркыга чейин мен иштебейт, мен тигини кыла албайм, болбойт, тигинтпейт дей беребиз. Эгерде ата-эне өзү жасабаса дагы, жасай албаса дагы, өзү кылбаса дагы, кызым азаматсың, уулум азаматсың, мен сага ишенем, молодец, давай, супер деп койсо болду. Катабы, ката эмеспи, өзүбүз, мен атам мага ишенет, апам мага ишенет, демек мен өзүм ишенем деп туруп алдыга карай кетебиз. Азыр ата-энебиз бизге ишенип, бизге ишеним менен ишенген көз карашы менен карап, бар кой, уулум, кызым, өзүң чеч, өзүң билесиң, мен сага ишенем, сенде баары колуңан келет, сен жасасаң болот. Кара, бул сеники, бул сенин максатың деп бизди экинчи максатыбызга кое берип атат. Экинчи фигура биздин максатыбыз болчу да. Экинчи фигурага кое берип атканын жана биз азыр прям сыймыктануу менен экинчи фигурага барып, прям жасап, жумуштарыбызды, максаттарыбыздын ишке ашып атканын сезишибиз керек. Жасай алдыңыздарбы? Мен азыр сиздерге бул диагностиканы мындайча айтканда экстренный тест жасаттым. Негизи мындай максаттарды практика менен, фигуралар менен угуп жасасаңыздар жакшы. Бирок мен деле өзүм менен кээ бир учурда
иштегенимде ушинтип эле көзүмдү жумуп туруп эле элестетип коем. Кээбиркилериңиздер айтып атышыңыздар мүмкүн, эми ушунча эле кантип болуп калсын деп. Да, ушунча эле болуп калат. Вот. Көрдүңүздөрбү? Да, мен именно ушундай өзүмдүн подсознанием менен иштеп, мен көбүнчө үйдү дагы жолдошум алсын, машинаны да, белекти да жолдошум алсын, жолдошум алып берсин мага деп постоянно көбүнчө результатты мен жолдошумдан күтөм. Мына көрдүңүздөр, бүгүн деле уже рилс чыкканын көрсөңүздөр керек. Мына ушундай сонун машинаны мага жолдошум белек кылды. Мен именно BMW дегенмин. BMW деп элестетип, аны максатыма жазып, кагазга жазып, анын үстүнөн азыркы сиздер менен иштегендей блогторум менен иштеп, ушундай мага BMW X7 десем, X7 десем, жок, мен X7ге бир аз даяр эмесмин, себеби ал машина аябай чоң. Мага X5 болот деп өзүмчө фокусировка кылганмын. Мен өзүмдүн ушунчалык кыялданган, өзүмдүн жакшы көргөн машинамды жолдошум мага ушундай сонун кылып белек кылды. Мына азыркы учурда ушул машинаны белекке алдым жолдошумдан. Именно ушул өзүмдүн подсознанием менен, түрдүү блоктор менен, түрдүү тоскоолдуктар менен иштеп, бул жактан машина алып, ушундай максатыма жетип отурам. Бул менин 3-чү машинам. Буга чейинки машиналарым да болгон, бирок мен именно BMW каалаганмын. И вот, пожалуйста, ушинтип максатты ишке ашырса болот. Биринчи мен бул максатты, конечно, биринчи мээмде жасаганмын да, биринчи кагазга түшүргөмүн, жазгамын, анын үстүнөн иштегемин, элестеткемин, блокторду тапкамын, анан вот, пожалуйста, результат на лице деп коебу. Вот, пожалуйста, BMW. Да? Это моя машина. Так что, айымдар, мырзалар, иштесе болот, максатка жетсе болот, бардыгы болот. Сиз тапкан акчаңызды эмне кыласыз дейт? Мен тапкан акчама билим алам. Азыркы учурда мен Москвада окуйм. Москвадагы контрагым 600 000. Кыргызстанда окуйм. Кыргызстандагы контрагымдагы түзөгөл акча. Алардын бардыгы каяка кетет? Мен тапкан акчамдын бардыгы билимге кетет. Ошол эле учурда, азыркы учурда мен дагы $10,000 дагы бир терең окуткан психологиялык курста окуйм. Былтыр амбассадорлукту сатып алганмын $20,000. Булардын бардыгын эсептегенде менин тапкан акчамдын бардыгы мага, менин билимдериме, өзүмө болгон сүйүүгө жана менин балдарыма кетет. Мен иерархияны сактайм, жолдошума бербейм, мен өзүмө жумшайм жана өзүмдүн балдарыма жумшайм. Вот, пожалуйста, менин результатым мен үчүн ошол. Мен канчалык аң сезимдүү болгон сайын, мен канчалык жан дүйнөм тынч болгон сайын, өзүмдү сүйүп, өзүмдү жакшы көрүп турган сайын менин үй бүлөмдө тынчтык болот, балдарымда тынчтык болот да. Так жолдошум үй бүлөбүздү толук камсыздайт, акча табат, үй алат, машина алат, балдарга майда чүйдө бүт бардыгын жолдошум жасайт. Көбүнчө мен жолдошумдун улуктугун кабыл алып, көбүрөөк мен жолдошумдан алгым келет. И жолдошумдан дагы ушундай машина, ушундай деген нерселерди жолдошумдан алам. Вот, пожалуйста, и сиздер дагы ушундай кылсаңыздар болот. Булардын бардыгы, конечно, менде бир эле күндө болгон жок. Мен өзүм иштешим керек деп, мен балдарымды таштап коюп, Москвада жан дүйнөм оорутуп, балдарымды таштап коюп иштеген учурларым дагы болгон. Ал кезде жолдошумду спасать этип, жолдошумдун бизнесине жан талашып, жардам беришим керек деп мен жардам берем деген, бирок жолдошумдун бизнесин ошо жардам берип өнүктүргөн эмесмин. Наоборот, такыр жолдошумдун жумушу жүрчү эмес, мен жардам берген учурда постоянно көйгөй боло берчү. Себеби дегенде мен жолдошумду спасать ете берчү элем. Экөөбүздүн ортобузда кайра ызы чуу болчу, урушчубуз. Мен милдет кылчумун, мен сага манча акча бердим, мен деген сени тигинтим деп берип алып, жасап алып, мен аябай милдет кылчумун ошол учурларда. Ошондон кийин анан көрсө мен улуктугун кабыл албаганда, анан экөөбүздүн ортобузда көп ызы чуу болчу экен да. Жолдошко бербеш керек да, мен бербеш керек деп эле айтам. Бергенде дагы спасать этип бербеш керек. Белек кылып, мисалы да, жагымдуу белектерди, жагымдуу нерселерди берсеңиздер болот. А так жолдошко нет, аял киши, наоборот, аял киши эркектерден алышыбыз керек. Эркек кишини алсак, анан эркектин иши жүрүшөт. Так, давайте, түшүндүңүздөр да. Ант эмесе разборго кеттик. Разбор деп жазыңыздар.
эч нерсе деп көрбөй жатам деп атпайсыздарбы да, эч нерсе көрбөй жатам, эч нерсе сезбей атам, түшүнбөй атам деген айымдар мына трансформация курсу 1-ноябрда уже мына эртең уже да жок эртең уже 1-ноябрь буюрса эртең уже башталат. Эртеңден баштап сиздер менен трансформация курсунда иштеп баштайбыз. Трансформация курсуна келип, ушундай сезимдериңиздерди ачып, ушундай сонун результаттарды жаратсаңыздар болот. Трансформация курсунун баасы болгону 5000 сом. И курска катталуу боюнча комментарийге номериңиздерди калтырсаңыздар же курс деп эле жазып койсоңуздар, сиздер менен биздин менеджерлер байланышат. И трансформация курсунда сиздер ушундай максаттарга тоскоол болгон түрдүү блоктор менен иштейсиздер. И ал жакта буюрса Москвадагы барабыз да. И трансформация курсунда сиздер азыркыдай мини разборлорду, азыркыдай диагностикаларды жасайсыздар. Трансформация курсу 1-ноябрь башталат. 30 күн бою болот. Баасы 5000 сом. Это получается визуализация. Бул жакта бир эле визуализация эмес. Бул жакта и трансформация да. Бул жакта бар. Бул жакта бар, ошон үчүн көрсөңүздөр болот. Так. Вот мына менин машинам бул. Көрсөңүздөр болот, мына BMW. Вот это моя машина. BMW. Булардын бардыгы, конечно, мага жөнүнө келип калган жок. Визуализация кылдым, отуруп алып иштедим, жолдошумдун улуктугун кабыл алдым. Трансформация курсунда күнөөлүү сезимдер менен иштедим, капачылык менен иштедим, таарыныч менен иштедим десем болот да. И ушундай сонун результаттар болду. Жана ушул результаттарды сиздер менен бөлүшүп жатканыма дагы абдан кубанычтамын. Мен сиздерге трансформация курсу жөнүндө чыгарып берейин дегем. Вот трансформация курсу баасы. Вот. Трансформация курсу 1-ноябрда башталат. Срок 1 ай. 50% скидкасы менен 10 000 сомдук курс азыркы учурда 5000 сом. Бизге да жоксун дейт да, заматсыздар. Мен дагы белек алгым келет да. Иштесеңиз обязательно белек аласыз. Бизде именно өздөрү менен иштеп, машина белек алган айымдар аябай көп чындыгында эле. Бизде кейс сатканда результаттарын көрсөңүздөр болот. Так, давайте анда. Рахмат, мындан да сонун машиналарга ээ болуңуз дейт. Бирөөгө жакшы нерсе кааласаңыздар, жакшы нерсе сиздерге келет. На самом деле сиздер өзүңүздөр жөнүндө айтып атасыздар. Мисалы бул жакта Кудаймай дегендер да болот атпайбы? Эми кандай ой менен жазып атасыздар билбейм. Эгерде жакшы эмес, ичиңиздерден мактанбачы или там кант билечи или там калпайтпачы да башка нерселерди айтып атсаңыздар, демек ал нерсе чындап айтканда өзүңүздөр жөнүндө айтып аткан болосуздар. Биз бардык нерсени дайыма жасаганда өзүбүз үчүн жасайбыз. Ошон үчүн жаман сөз айтсаңыздар өзүңүздөргө айтасыздар. Бул трансформация курсунда баланс деп коет да, баланс деген закон болуш керек. И ошол балансты сакташыбыз керек. Курс 1 ай эле сакталабы же 45 күндө жетишпей калсакчы дейт.
Курс 1 ай болот, 30 күн болот. 1 ноябрда башталат, 1 декабрда уже курс жабылат. Ошон үчүн бул ушунча убагында окуганга аракет кылсаңыздар 30 күндө айнан эмнени гана аңтарып кеңдербейбиз. Чуксун дейт. Рахмат. Келиңиздер анда разборго өтөлү. Разбор деп жазыңыздар. Так, үстүдө разбор деп жазган айымдарды чакырайм, мырзаларды. Мира Итикулова. Мен ушул машина боюнча силерге бир өзүмдүн практика жасап жаткандагы мисалды менен айтып бөлүшкүм келди да. Мисалы трансформация неме деген курстарга, жаш өзөгү деген курстарга келгениңиздерде ал жакта сиздерге разбор деп жазыңыздар. Салон красоты Бишкек Сокулук давайте сизди чакырайын. Ошол жакта максатыма жетем деген курс бар, максаттар орундалат деген курс бар. Ошолор жөн эле курстар эмес да, алар именно мен өзүм ошол курстарды колдонгом. И ошол курстарды максатыма визуализация деген бар да, сенин чыныгы калууну табуу деген бар. Анан ошол чыныгы калууну табуу дегенде мындай деп айтат да, эгерде мисалы сен алдыңа машина деген максат койдуң, эгерде машина сага келбей жатса, анда же машинанын түсүн алмаштыр дейт, же машинанын маркасын алмаштыр дейт да. Анан мен буга чейин машинаны Mercedes деп жүргөм да. Мага Toyota Avalon келди, андан кийин Kia Sportage келди. Анан мен Mercedes жада келбей койду да, акырылычы. Анан демек мага Mercedes эмес, маркасын алмаштырып көрөйүнчү деп, анан еще плюс түсүн алмаштырайынчы деп, мага көбүнчө кара түс жагат да. Кара деп алмаштырып туруп анан кийин баягы образ деп элестеткиле дейт да. Анан элестетип атам. Элестеткемде мага сери келип атат да. Анан менин түсүм демек сери, так мага сери түс жакпайт эле да. Анан мейли, демек менин сүйгөн машинам чыныгы менин каалаганым бул сери турбайбы деп, анан ошондо неме кылып атпайбы. Анан кече жакындан баштап эле жолдошум чото мага BMW жагып атат. Мага BMW 5X5 X7 болсо сонун болмок. Мага X5 X7 карабайсыңбы деп ушинте бердим да. Именно жумушунан жолдошум именно бизнесинде, машиналар жумушунда строитель боюнча бизнеси бар. И ошол жакта жумушунан ушундай BMW келди, көрүп келбейсизби байке деп атышпайбы. Анан жолдошум тиги сүрөтүн көрсөтүп атат да. Кара машина жөнөттү, BMW экен, сери экен десе, ошол максатыма жетем курсундагы практикамды элестеттим да, сразу элечи, да точно депчи. Анан бардык, ошентип жолдошум мага BMW-ны ошентип келип калды да мага. Ошон үчүн ага чейин, конечно, мен максатыма жазгам, даже максатымда жазылган даже тетрадым бар. Ошол тетрадымды тапсам да болот. Менин максат жазган миллион тетраддарым бар. Баарында жазам, баарында иштейм. Бул жакта прям жолдошум деп жазганмын. Алтын деп прям атынан бери жазганмын. Чото разборго чыккыңыздар келбей жатат окшойт, Алтын мага берген убадасын аткарып, эң сонун мага жаккан машина берет деп жазып турмун бул жакта максатында да. Так что максаттар орундалат айымдар. Эң башкысы ишениш керек. Алтын деп прям бүт баарын жазып турдум, анан скрин сизге да жөнөтүп коем. Разбор деп давайте чыгыңыздар. Анан разборго чыгаарда сиздерге эскертүү. Кийим эгерде, жан. Нет, не дам, Жан, не дам. Мутное мясо поешь. Сейчас пожарим. Хорошо, надо
когда ты должен выполнить задание в Dragon Family. Давай дальше. Иди. Потом подойду. Да. Family, вводи кодовое слово Гага Gift и забирай все бонусы. Помыть посуду. Мгм. Там дальше. Ага, келиңиздер анда разбор деп чакырайын дагы. Дагы сиздерге эскерте кетчү нерсе, эгерде сиздер түз эфирге чыкканда да кандайдыр бир бойлдор, блоктор табыла турган болсо, биз ушул эфирди сактап калабыз же YouTubeга киргизебиз да. Ошол учурда мени өчүрүп кой дей турган болсоңуздар, анда түз эфирге чыкпай эле разбор деп жазбай эле койсоңуздар болот. Лучше анын ордуна сурооңуздарды суроо кылып эле комментарийге жөнөтүңүздөр. Да, бүгүн түнү трансформация курсуна катталуу уже токтойт. Акак айым, мен сизди бул жака чакырып атам. Чыкпай жатасыздар. Бүгүн үлгүрүп, именно ушул 5000 сом менен үлгүрүп калам десеңиздер, азыр мен бул жака жөнөтөм. Реквизиттерди, ошол реквизиттерге акча которуп, бронду сактап калсаңыздар болот. Даже дароо эле 5000 сом которсоңуздар, дароо трансформация курсуна кирип, уже билим алууга мүмкүнчүлүк аласыздар. Так, азыр реквизитти бул жака чыгарып коеюн. Канча убакыттан кийин максатыңыз орундалды дейт. Именно БМВ боюнча где-то бир канча болду, бир 2 айдай болуп калды окшойт. 2 айдын ичинде орундалды, бирок ага чейин башка машиналарга максат коюп алардын үстүнөн иштегенде где-то бир 3, 4, 5 ар кимдики ар түрдүү да. Бирөөнүкү 1 жылда болот, бирөөнүкү 2 жылда болот, бирөөнүкү 3 айда болот, бирөөнүкү эртеси деле боло бериши мүмкүн. Саламатсызбы? Саламатсызбы жаткан кызым, кандайсың? Атам. Жакшыбы, ден соолуктарың жакшыбы? Жакшы, рахмат. Машинең мут болсун. Рахмат. Аман бол. Көптөн бери чыга албай аттым эле. Мен 60-тамын. Атыңыз ким? Мугалим болуп, Акак. Ага, да, какайым. Мугалим болуп иштейм. Мектепте. Жаш кыздым. Же сизби? Иә. Жаш кыздын сүрөтүн көрдүм эле дейм. Мен мынакей. Ага, хорошо. Ой, тиги менин кызым эле ооруп атат, 9 жолу операция болду. Жаңы эле келдик Оштон. Анан ошонун тиги оорусуна менин күнөөлөрүм барбы? Кандай болот, кантип алып барсам болот, такыр каалабай атат да. Ой, жок, андай эмес, мындай эмес деп элечи. Сиз кайсы курста окудуңуз? Мен бул жашоо өзөгүндө окугам. Ага, хорошо. Жашоо өзөгүнүн аягында Ошто болуп калдык дагы, операция больницада болуп калып, аягына катыша албай калдым да. Аяк жактарын биле албай калдым. Азыр сиздин максатыңыз ошондо? Ошо кызымды Нечтен операция болуп атат? Ой, көп болду. 2 кесарево, 4 яичниктен киста. 1 бөйрөктөн болду. Анан кишечниктен. Кызыңыз канча жашынан баштап ооруйт? Ушул канча жашта болуп калды я? 2019-18-тен башталып калды го дейм я. Ошондо азыр 35-те канча болуп калат? Канча жаш болуп калат я? Жок. 10 жылдан ашпады ооруганына. 25 жаштарын болуп калды ушу. Өзү 17 жашында турмушка чыккан, 9 түйтүп эле кетип, анан даже 25 эмес, 20 жаштарынан эле ооруп калды. 21-22 жаштарынан. Биринчи ошо. Хорошо, кызыңыз ооруган сайын сизде кандай болот сезимдер? Ушу аябай жаман болом, кандай болом? Жаман болом аябай. Жаман деген кандай ал? Тагыраак айтыңыз. Ыйлагым келет, эмне кылып айыктырам деп ойлоном ошол. Дагы? Эмне эле минтип атат деп ойлоном. Дагы? Менин күнөөлөрүм барбы ушунда деп ойлоном.
Кандай күнөөңүз бар кызыңыздын алдында? Эч деле сезилет, анан билбейм да мен эми кандай күнөөм бар. Канчанчы кызыңыз? Бул бул кыздардан экинчи, анан балдардан акыркысы да, 5-чи. 5-ci. 3 yıl 2 Ошондой kızınız онан var değil mi? жок, азыр 2 кыз, 2 уулум бар. 2 kız 2 oğlunuz var. Анан Ayran бирөө sabahınızda немеден алдырганым бар. Kaçıncı yaşınızda aldırganız? Бойдон. Ошондо 4-чүнү. Ошондо бул kızın aldığındağı bala aldırılgan, he? Ошондой болот бу я, кандай болуп калды. Анан бул кызды дагы ошол тиги кызым менен удаа болуп калды. Кандай болот? Эме кичинекей кантип багабыз, алдыр деген сөздөр да болгон да жолдошуман. Özünüzde? Я, Özünüz? ошондой. Өзүмдө болгон деле эмес, бирок баягы коркком да баккандан. Удаа болчу да. Korkonsuz, хорошо. Alır kızınız aldığınızdan elesetiңizчи. Келиңиздер, айымдар, мырзалар, кимдин ушундай ооруп жаткан балдары болсо, балдарыңыздардын алдында өзүңүздөрдүн ыңгайсыз сезип аткан болсоңуздар же, больно болуп атса да, элестетиңиздер балдарыңыздарды алдыңыздардан. Азыр кубагын элеби? Ооба. Элестетиңиз. Мен азыр сиздин кызыңызды алдыңыздан элестетиңиз дегенде дароо тамагыма бир нерсе такалып баштады да. Кызыңызга айта албаган сөзүңүз бар. Не деген айта албаган сөзүңүз бар? Эмнени айта албай келесиз ушулга чейин? Айта албаган деле сөзүм жок, бирок тиги ушул бир эмеге ошол ооруп атканда бир аялга алып барыптырмын да. Көз ачык экен ал, мен билген эмесмин. Анан ал тиги сага жин киргизем деп кызды коркуткан экен да. Анда ошол убакта ошону мен аябай мен туура эмес кылдым деп эмне кылай, менин күнөөм го деп ойлоп атам да. Ал канчанчы жылдары болчу? Ушул кайсы жылдар болуп калды я? 20 окей. Кайсы жылдар болуп калды? Мындан бир 7-8 жыл болуп калды го кийин мурун. Балаңыз, кызыңыздын кичинекей кезинде кайсы учурда кызыңыздын алдында күнөөлүү сезим болгон? Балким ооруган, балким кандай болгон, балким карай алган эмессиз? Эмне болду эле? Жок, Кичинекей кезинде барыңыз. карагам. Мен өзүбүз эле карадык. Эч кандай бирөөгө берген жокпуз. Только тиги 9-классты бүтүп кеткенде ошол окууга жибербей эле койбой, ушундан бактысыз болуп калды деп аябай өкүнөм да. Ал окууга ким жиберген? Сиз жөнөттүңүз беле же өзү каалап кеткенби? Өзү кыздарымдын баары кетип атат, мен да кетем деп кетип калганда болбойчу. Бирок ошондо кийин айтты да, ошондо мени токтотуп эле калбайт белеңер деп. Сизди күнөөлөдү. Күнөөлөдү. Күнөөлөгөн жок да, мындай айтты да. Мен баламын да деди. Эрте 17-ге чыга электе кетти да. Ошондой, ошо кызым мен күнөөлүүмүн деп ойлоп атам да. Да, айтыңыз. Эгерде күнөөлүүмүн деп ойлоп атсаңыз, демек күнөөлүү сезесиз өзүңүздү. Кызым, мен сенин алдыңда өзүмдү күнөөлүү сезем деп айтыңыз. Ооба, айтып атам, кызым, мен сенин алдыңда өзүм күнөөлүүмүн. Мен оорулуу болуп калганыңа мен күнөөлүүмүн. Эрте үйдөн кетирип ийдим, уруксат берип койдум. Анан жана дагы бир күйөөгө да эрте уруксат берип койдум. Ошондо бербешим керек болчу. Жөн отур, оку деп койсом болмок экен да. Ошону аябай туура эмес кылыптырмын.
Барган жерде кызыңызга белки аборт кылган балаңыз кызыңыз ушул кызыңызга чейинки бала болуп атабы? ооба чейинки. Хорошо, ошол баланы элестетиңизчи азыр. Ал түшүп калган эми элестете албайм да. Элестетиңиз. М, Кандай баланы көрүп атасыз? Эркек го дейм. Сезимдериңиз кандай болуп атат ал балага болгон? Аборт болгонбу же түшүп калганбы? Козголгон анан эме кылганбыз, тазалап атканбыз да. Айтыңыз, бала, мен сени каалаган эмесмин. Ошо баланы, Да. балам, мен сени каалаган эмесмин. Төрөлгөнүңдү каалаган эмесмин. Төрөлгөнүңдү каалаган эмесмин. Мен азыркыга чейин Мен азыркыга чейин сенин алдыңда өкүнөм. өзүмдү күнөөлүү сезип келем. Сенин алдыңда өзүмдү күнөөлүү сезип келем. Мен сени төрөп алсам чоңоюп калмаксың деп өкүнөм. Мен сени төрөп алсам чоңоюп калмаксың деп өкүнөм. Ушундай учурларыңыз болду беле? Ошол баламды төрөп алсам болмок деген. Андан кийин бул кыздар төрөлдү, анын сезим деле болгон жок. Хорошо. Билбей калдым. Азыр кандай бала көрүп атасыз? Кандай болуп атат сезимдериңиз ал балага болгон? Мындай кайдыгер болуп атам, кичинекей эркек окшойт. Эмне кылгыңыз келип атат? Кайдыгер бойдон калтырып салгыңыз келип атабы же кучактагыңыз келип атабы? Кучактагым келип атат. Кичинекей баланы любой киши кучактайгысы келет да. Сиз любой кишиге эмес, өзүңүздүн сезимдериңизге көңүл буруңуз азыр. Ошол өзүмдүн сезимимде. Кучактагым келип атат. Кучактаңыз, эне болуп кучактаңыз. Жүрөгүңүздү жылытыңыз, кайдыгерликти эмес, именно жүрөгүңүздү жылытыңыз, бериңиз. Себеби дегенде сиз ошол балаңызга кандай мамиле кылсаңыз, сиздин азыркы ооруп жаткан андан кийинки балаңыз точно ошондой мамилени сизден сезе берет. Себеби дегенде иерархия боюнча биз катарынан беребиз. Жүрөгүңүздү ачыңыз, энелик сүйүүңүздү бериңиз. Энергия эчтекенин берип башкасы кереги жок. Болгон энелик сүйүү керек ал балага. Сен менин 4-үнчү баламсың деп айтыңыз. Сен менин 4-үнчү баламсың. Мен өкүнөм. Мен өкүнөм. Сени каалабаганыма. Сени каалабаганыма. Сени боюмдан алдыртканыма өкүнөм. Сени алдыртканыма. Сени сактай албай калганыма өкүнөм. Сени сактай албай калганыма өкүнөм. Мен азыр сага энелик сүйүүмдү берем. Энелик сүйүүмдү берем. Энелик сүйүүмдү берем. Кантип берип атасыз энелик сүйүүңүздү? Кучактап атам го. Кандай кылып берип атасыз сүйүүңүздү? Алдым. Сылап. Башынан сылап атам. Жүрөгүңүздү жылытыңыз, муздак болбоңуз. Себеби сиз ал балага муздак болсоңуз, сиздин азыркы кызыңыз дагы сизден жылуулукту сезбейт.
Иерархия боюнча жылсын бала алат, андан кийин анан сиздин азыркы кызыңыз алат, 5-чи кызыңыз алат. Kechir meni. Кечирди беребиz. Өкүнөм эле дейбиz. Ay. Ökünöm. Эми азыркы Өкүнөм. кызыңызды Sen чактаңыз. saklayapsın. Азыркы кызыңызды прям көрүңүз дагы айтыңыз, кызым. Kızım. Азыр ооруп жаткан кызыңызды айтыңыз, кызым. Мен Kızım men. сага чейинки балага көңүл буруп, анын алдында Keyinki balaga өзүмдү сезгендиктен anın aldığında seni günölü, özümdü günölü sezgendikten сага энелик сүйүүмдү бере албай келиптирмин. sana enelik suyu almaya geliptirmin. Kızım sen mından arı, Enelik suyu kızım men seni mından arı oorubasаң дагы мен сага жөн гана сүйүүмдү берем. uğurbasan dağı men suyumdu jön gana beremin. Ооруп менин Uğurbasan энелик сүйүүмдү алып көңүл бурдуруп кереги жок. sen uğurup menin enelik suyumdu alıp köngül vurduruunun keregi jok. Мен сени Men ansız tele dağı suyumdu berem. мен сага жөн гана берем сүйүүмдү. Men saga suyumdu jön gana berem. Jön gana Эми berem. кызыңызга берген кызыңыздын алдында өзүңүздү күнөөлөп аткан сезимдерди алып салыңыз. Себеби дегенде сиз өзүңүздү күнөөлөгөн сайын ошончолук кызыңызды кыйнайсыз. Мен сага мындан күнөөлүү сезим эмес, энелик сүйүүмдү берем деп. Күнөөлүү сезимди алып сүйүп бериш. Men mından arı sağa günölü sezimdi alıp salıp suyumdu berem. Günölü sezimdi alıp salıp suyumdu berem sağa. Günölü sezimdi alıp salıp suyumdu berem sağa. Suyumdu berem sağa. Кызыңыз сизди күнөөлөп аткан болсо, демек сиз кызыңызга күнөөлүү сезим бересиздер. Баарыңыздар ошону байкаңыздар. Эгерде ата-энени бала кандайдыр бир моментте күнөөлөп атабы, сиз мынткен эмес, сиз муну кылсаңыз болмок, мындай деди, демек сиз балага сүйүү эмес, күнөөлүү сезим адашып берип аткан болушуңуз мүмкүн. Ошол учурда бала бизди күнөөлөйт. Болду. Терең дем алып демиңизди чыгарыңыз дагы. Эми сизге тапшырма, кызыңызга жөн гана мен сени жакшы көрөм деп элестетип, өзүнө дагы мен сени күнөөлүү, мен күнөөлүү сезип атам деп айтыштын кереги жок. Жөн гана кызым, мен сени жакшы көрөм, сенде баары жакшы болот деп. Анан, конечно, Кудайдан сурайсыз, кызым ден соолугу жакшы болсун, Кудай мага жардам бер. Жүрөгүңүз менен жакшы элестетесиз. Только кызым эмне үчүн ооруп атат? Кызым эмне болот деп переживать эткендин ордуна эмне деш керек? Кызымда баары жакшы болот. Мен ишенем. Кызымдын ден соолугу чын таптаза айыгып кетет деп гана турасыз. Хорошо? Макул. Силерге бир алып барсам жакшы болмок, бирок барбай атпайбы? Аны өзү чечет. Siz көп нерсени өзүңүз эле аткара бериңиз, өзү каалабаса кетпейт. Рахмат сизге. Жакшы туруңуз. Рахмат, жакшы калгыла. Келиңиздер айымдар, мырзалар. Сиздерде кандай болду сезимдер? Эмнени жасадыңыздар, эмнени жасай алдыңыздар? Бул жактан бөлүшүңүздөр. 2024-жылдан бери окуп келе жатам дейт азаматсыз. Меники 1 айда кабыл болду дейт. Машинаны канча убакытта алдыңыз дегенге бул жактан жооп берип атышат айымдар. Меники 1 айда болду дейт. Меники да жок жерден эле алдым машина дейт. Меники 6 айда болду деп бул жактан жазып атышат. Окусаңыз сөзсүз кетет дейт. Машинага болгон коркууну кантип кетирсе болот дейт. Коркуу менен иштөөңүз керек. Менде дагы болгон чындыгында жаңы машина айдап атканда ага чейинки да разборлорду көп жасагам да. Аябай көп коркуу менен иштегем. Апамдын коркусу, атамдын коркусу, өзүмдүн коркууларым толтура экен. Аябай түрдүү блогдор менен иштегем. Анан айдап баштаганда дагы аябай мен 40, өзүм 20
1 жашымда алгам праваны. 44 жашында айдадым да. Ошондо 44 жашымда бир эле жыл болду айдаганыма, 1,5 жыл болду. Аябай курчум, жөн эле калчылдап калчумун да. Анан ошол үчүн анан терең дем алып эми чыгып практика жасап, тынбай трансформациянын практикаларын жасап, разымын кимдик болсо ошого бердим деп тынбай жасаганда кадимкидей кетчү да. Ошон үчүн практикалар чындыгында аябай жакшы жардам берет. Меники 1 айда кабыл болду дейт да. Сонун менде дагы 2 балам боюмдан түшүп калган, ошолорго жасадым, жеңилдеп калдым дейт да. Именно ошол түшүп калган, аборт болгон, чарчап калган балдардын алдында чындыгында аябай ата-энеде көп болу калат дагы. Анан ошол андан кийинки балдарга, ден соолукка, биздин акчаларыбызга, биздин мамилебизге аябай чоң таасирин тийгизет. Ошон үчүн айымдар, мырзалар, бул боюнча трансформация курсунда бар практика, аборт болгон балдардын үстүнөн иштөө, күнөөлүү сезим менен иштөө, өтүп кеткен ата-энени кой берүү, капачылык, таарыныч, эмоциялар менен иштейсиздер ал жакта. Ата-энеден сүйүү алуу, өзүбүзгө болгон сүйүү, тектен келе жаткан сүйүүнү күчтүү алуу деген практикалар бар. Андыктан трансформация курсуна келип, болгону эле 5.000 сом да, чындыгында 5.000 сом менен ким бирөө үчүн балким 5.000 сом чоң акча, ким бирөө үчүн чындыгында 5.000 сом мен үчүн да кайсы бир учурда аябай чоң акча болгон. Жолдошум экөөбүз 2016 жылы 5.000 сомубуз жок, кассага барбай калган учурларыбыз көп болгон. 5.000 сомубуз жок, тойго барбай калган учурларыбыз көп болгон. Это нормально да. Бирок жок деп негатив боло берсек, жок боло беребиз да. Ошон үчүн таап окуп аракет кылган үчүн бүгүн ошо көрдүңүздөрбү, мен жогоруда айтып кеттим да. Окууга тапкан акчаңызды каяка жумшайсыз деп атышпайбы? Бүгүнкү күндө уже мен окуума миллиондогон акчаларды жумшадым. Кудайга шүгүр, Кудайым мага түрдүү ар тараптан берип эле атат да. 4 балама жасадым дейт, ыйладым балдарымдын ортосунда дейт да. Озордукту алгандарга кантип иштейбиз да. Озордуктоо боюнча дагы трансформация курсунда практикалар бар. Иштегенге болот. 7 балам түшкөн дейт. Да, иштеш керек. Менде ошондой болуп атат. Машина отпасам эле дейт. Давайте разбор деп жазыңыздар, мен бул жака чакырайын. Мен үчүн чоң акча үйдө турам дейт да. Мен да ошол учурда үйдө турганмын, ошол учурда 2 баламы төрөп, үйдө балдарымды карап отурчумун. Бирок жаныңа күч келгенде акчаны табасың го. Акчаны таап, Москвага барып, ал жактан иштеп, кайра келип элестеткиле, миллион салып бизнес ачканмын. Акча деле жөн эле жерден келе бербейт экен. Акча именно максат койсок, анан элестеткиле жок жерден эле миллион таап, ошол биз миллионду акчаны бизнеске салгам да. 1,5 миллион салгам. Швейный бизнес ачып, Кудайга шүгүр, ал жактан деле жакшы иштедим. Бирок мен үчүн жан дүйнөмдүн тынчтыгы биринчи орун болгондуктан да психологияда уже 5 жылдан бери жүрөм. Салон района Бишкек дейт да. 6 минут 20. Хотела. Так, давайте района Бишкек. Менин балам жөтөлүп кала берет, батпайт. Демек, сиздин айтылбаган сөздөрүңүз бар. Камераны өзүңүзгө каратып алыңыз. Гүлмайрам 31:00. Кайсы учурда биздин балдарыбыз жөтөлөт, кайсы учурда биз жөтөлөбүз, канчалык биздин айтылбаган ктолтура болдорубуз болгон сайын ошончолук биздин жөтөл боло берет. Менде да хронический бронхит болгон, менин балдарымда болгон, мен окуучуларымда дагы болгон. Алар именно ушул айтылбаган сөз, эмоция менен иштеп, буюрса биз эртең ретритте именно ошол эмоциялар менен иштейбиз. Айтабыз, сүйлөйбүз, чыгарабыз, буюрса бул нерседен айтса болот. Мисалы Назира Айтбекова дагы билесиздер, канча жыл бою эмне жанагы бир эме бар го. Дем албай калган бир астма менен ооруп келген.
разбор менен иштегенбиз. Назирага дагы именно ошол эмоция менен көбүрөөк иштегенбиз. Бойлун тапканбыз. Мына бүгүнкү күндө уже Назира Айтбекованын эч кандай астмасы жок. Ал дагы аябай жакшы көрөт мен жасаган разборлорду. Сиздер дагы ушул ушундай сонун разборлорду өзүңүздөр үйрөнүп алып эле өзүңүздөр менен иштей берсеңиздер болот. Так. Олду чакырдым, бирок чыккан жоксуздар. Салон района Бишкек чыгып кайра кирип кеттиңиз. 4-чү баламды алдырам деп төрөдүм. Азыркы учурда акырын сүйлөйт, кээ бир сөздөрдү жакшы так сүйлөй албайт да. Именно ошол аборт кылам деген учурдагы болдор менен иштешиңиз керек. Себеби дегенде үнүмдү катуу чыгарсам мени алдырып коет. Менин жашоомо зыян келтирет деп коркот да. Ошон үчүн акырын сүйлөгөнү менен сиз боюмдун алдырам деген нерсе менен иштешиңиз керек. Менде да бронхитный астма бар да. Бизде астмадан, бронхиттен айыккандар аябай көп. Именно ушул курстар, трансформация курстары жардам берет. Саламатсызбы? Жакшы, рахмат. Өзүңүз? Атыңыз ким? Кандай? Мен Мурзада. Сиз менен чогуу болгонбуз бир опта. Да. Кандай запрос менен чыктыңыз? Мен ушу үй көп эже айтсам көп үй чоң улум, анан бизнес. Бир разборду айтайынбы? Да, бир максатыңызды айтыңыз. Сизге азыркы учурда аябай важный болуп турган. Акча да важный болуп турган, акча маселеси. Ошо бизнес. Акча? Хорошо. Азыркы учурда канча тапканыңыз? Канча акча табасыз? Азыркы учурда 1,5 2 миң болот, кээде болбой калат ошол эле. Жок, сом. Бир күндөбү? Бир күндө 1,5 миң 2 миң. Бир айда? Бир айда 40 миң 45 миң болот. 45 миң. Каалаган суммаңыз? Каалаган суммам 300 миң. Мындай айына болуп турса, сонун болмок. Бир айда эң чоң канча сумма тапкансыз? Бир айда эң чоң суммам 45-50 ошол эле. Эң чоң сумма, Анда дароо 300ге секирсеңиз, сиз ошондо 6-7 секирип кетип атасызбы? Нет, анда кыйналып каласыз. Анда аябай көп сопротивление башталат. 3 эсе кылыңыз, хотя бы 150 деңиз. Себеби дегенде 3 эсе нормальный болот да, мээ үчүн норма болот. Мисалы, 300 миң болсо неме бат-баттан квартира аламбы дейм да. нет, андан эмес. Квартирага өзүнчө диагностика кылышыңыз керек. Хорошо, 150 миң сом, 150 миң сом. Акча сиз үчүн эмне? Акча сиз үчүн эмне? Акча мен үчүн өтө керек эмне? Жазыңыздар комментарийге. Эмне сиз үчүн? Акча мен үчүн бүт нерселер чечилет да, акча болсо жан дүйнөм тынчтанат. Жан дүйнөңүз тынчтанат дагы. Акчаңыз жок болсочу? Акчам жок болсо бирине тартсам бирине жетпей кыйналып берем. Вообще акчаңыз жок калды. Элестетиңиз. Вообще жок калса аракет кылам да. Жок калды, жок. Акча жок эле жашап атасыз. Күн өтө берет бирок эже. Акча жок болсо деле. Бирок элдин аягында жүрүп өтө берет да, элдин артында калып. Сезимдериңиз. Элдин артында каласыз, элдин көп акча таап элдин астына чыккыңыз келет да? Чыгып элге жардам бергим келет, сизге окшоп деп коеюнбу? Мындай. Хорошо. 150 миң таптыңыз, элестетиңиз. Көзүм жумуп элестейинби? Жок, 150 миң табаткан өзүңүздү элестетиңиз, просто эле. Ал учурда сизге айттым, 150 миң, ладно, 300 миң келип атат.
Жөн турчу. Ушинтип балдарымдан. Не, балдарыңды şey etпей сүйлөй бериңиз. Если 300 миңим болсо, не кыласың дейсизби? Да, жоқ сезімдеріңіз 300 мың табатқан өзіңізді сезіңіз. Қандай болды сезімдеріңіз? Только алдамаңыз, честно айтыңыз. Барыңыздар тең мақсаттарыңыздарды қойып, қанша ақша сумманы 3 есе көбейтіңіздер дағы, ладно 5 есе. Ошол акчаны тапкан өзүңүздөр элестетиңиздер. Мисалы, мен ошол акчаны табатам. Менде кандай сезимдер пайда болду азыр? Айтыңыз сезимдериңизди. Дароо айтыңыз. Мен 300 миң өзүм неме жолдошума неме кылтам да. Баягы портер сыяктуу ошолорду элестеттим да. Машина болсо. Не болса, өзгө Шаар кыдырып жүрөм, 300 миңим болсо мындай жер карап жүрөм өзүмчө. То есть күйөөңүз сиз үчүн, то есть күйөөңүзгө сиз жардам бересиз, э? Да? Күйөөмө жардам бересиң деппи? Күйөөңүзгө жардам бересиз эгер ишин тапсаңыз? Ошол неме жагандай азыр машинасы кичине ошо мындай портер болсо мал сатса дейм да өзүмчө элечи. Өзү чечим кабыл алганда эмне үчүн койбойсуз? Эмне үчүн сиз башкарышыңыз керек күйөөңүздү? Өзү билбейм. Ошо. Үчүн күйөөңүздүн улуктун кабыл албайсыз. Караса айтыңыз, эмне деп айтып атат күйөөңүзгө? Сен өзүң ойлонбойсуң, мен сага акча тап, мен сага портер алып бергим келет, мал сатканыңды каалайм деп айтыңыз. Sen ойлонбойсуң деп айтайын, а? Да, айтыңыз, сүйлөңүз, да. Сен уялалы деп ойлонбой атасың, бүтпөй атасың, Sen уялалы деп ойлонбой атасың, өзүнө ойлойт. Эркектер менен играларды көп ойнойт да. Ошондой да. Өзүнө өзү ойлойт, өзүн сүйөт анан. Мындай үйгө келгенде аракетин негедир жок. Да? Уже жашың өтүп калды, мен уже чоңоюп калдык, балдарыбыз эң чоң болуп калды. Достордун арасында. Аркасында ким турат? На самом деле ким ойлонгон балдарын? Атаңызбы? Мен ойлоном да көбүнчө мындай кийим кечесин дагы. Аркасын караңыз. Аркасын караңыз. Күйөөмдүн артын карайынбы? Да. Капачылыгыңыз кимге тиешелүү? Атагабы же? Мен апама дагы, атама дагы. Мен мындай зордуктап эле берип коюштум. Атага айтыңыз. Эмне деп капачылыгыңыз бар? Чукур көзүн жумуп айта берейинби, ата? Да, атаңызга капачылыгыңызды айтыңыз. Ушулга чейин эмне үчүн капа болдур атаңызга? Айтыңыз. Ата, сизге эле айта берейин дейм, мындай болгон немелерим айтайын историяны же көзүм жумуп айтайын, кандай? Ата деп атаңызга айтканыңызды айта бериңиз. Ата, сиз мени келгенсиз. Мен кийин келген эмес. Кандай капачылык бар? Капачылыгыңызды атаңызга айтыңыз азыр. Атама деген капачылыгым, атам жекмүн, анан турмуш чыгасың дегенде чыкпайм, мен чыксам алдым ал. Эже уркен бас. Ага. Дагы?
Kızım ilaç mı? Balanız ilaç mı? Balanız ilaç mı? Meni oğlunuz meni okusanız. Kız balanız ilaç atpay mı? Bu balanız neyiniz? Şunu da siz ilaç atasınız. Мен ыйлайм өзү кез эле постоянно ошол ичкен күндөрдү эле эстеп алып эле аптама апама тарын ыйлайм. Вот ошону чыгарыш керек, айтып сүйлө. Ошол эмоцияга кетип атат сиздин акчаңыздын баары. Ийга, бойго, таарынычка, күйөөңүздү кабыл албаганга билесизби канча акча кетирип атасыз? 300 000 деп атпайсызбы айына? 300 000 сиздики бар, колуңузда, бирок сиз ошол 300 000дик энергияны ыйга, күйөөңүздү кабыл албаганга, атаңызга болгон таарынычка кетирип атасыз. Ошол колуңуз 300 000 сиздин колуңузга тийиш үчүн, материалдык монтип кармаш үчүн сиз күйөөңүздү кабыл алгандын үстүнөн иштеп, атаңызга болгон таарынычтан, ый, болдон арылышыңыз керек. Ошондон балдарыңыз да ыйлабай калат, сиздин жан дүйнөңүз ыйлабай калат. И колуңузга акча келип баштайт. 300 000 калып атасызбы? Демек ал сизде бар, сиздин полеңизде ошол энергия жүрөт ай сайын келе турган акча. Но келген энергияны эле сиз жака бияка кереги жок жака таркатып атасыз. Күйөөнү кабыл алып, ыраазы болуп, күйөөңүз 300 эмес, андан чоң акча тапканга мүмкүнчүлүгү бар. Бирок сиз кабыл албайсыз. Сиз күйөөңүздү кабыл албаган үчүн күйөөңүз сизге бербейт эч нерсе. Ошондой да. Менден акчасын жашырып. Ал үчүн сиз кабыл алып өзүңүзгө уруксат беришиңиз керек. Сиз күйөөңүздү кабыл алганда өзү эле ме жаным деп өзү алып келип берип баштайт. Качан ойгоносуңар айымдар? Өмүр бою ушинтип өзүңөрдү кыйнап жүрө бересиңерби? Ушинтип кыйнап жашап жүрө бергиле. Жок, өзгөртөм, мен акча табам, күйөөмдүн акча тапканын каалайм, мен акча табам, мен балдарым бактылуу болгонун каалайм дейсиңерби? Анда билим алып иштеш керек. Башка жолду мен билбейм. Сиз билесизби башка жолду? Жок. Туура намаз окушубуз керек. Намаз бизге жардам берет, жан дүйнөбүзгө тынчтык берет. Бирок мээге жетпейт намаз. Мээге айтып, конкретно айтып түшүндүргөндөн анан ушундай турбайбы анан кабыл алат. Намаз душага жардам берет. Бирок мээ ошол эле ойдон калып калат да. Мени өзгөртүш керек биякта. Мен илгери мындай болгом, илгери тигиндей деп ошол жакта эле жашап атпайбызбы? Энергия ошол калып калган, бутубузду бир жака, колубузду бир жака, жүрөгүбүздү бир жака, өкпөбүздү бир жака таркатып ийгенбиз. Өзүбүз чала жамбызда жашап атабыз азыр. Ошон үчүн окуңуз, билим алыңыз, аракет кылыңыз, күн түндө иштеңиз, аракет кылсаңыз болот бардыгы. Эмне үчүн болбойт? Болот бардыгы. Кыймылдаш керек, аракет кылыш керек, биякты тазалаш керек. Кантип кабыл алам? Мээ менен иштеш керек. Колуңарга мына алгыла, мына трансформацияны алгыла, окугула, иштегиле деп атам. Ал билим жардам берген билим, мына мен өзүм жашоомду өзгөртүп атам, мына айымдар карагыла деп айтып атам. Жеткенге жетип атат, жетпегендер сүйлөй бербечи деп баягы эле жашоосунда баягы эле болуу менен жашап жатышат. 3-4 жылдан бери мен Instagram карап аңдып отургандар толтура. Бул эмне кылат экен эртең, бул качан көзүмөн ажырашат деп аңдыгандар толтура. Убакыт өтүп атпайбы? Сиздин балдарыңыз көрдүңүзбү? Сиздин балаңыз жөн эле ыйлап аткан жок жанаттан бери. Бул жөн эле сиздин полеңизде бала ыйлаган жок. Калп эле эмес, ал чындап эле сиздин жан дүйнөңүздү чагылдырып берип атат сизге. Подавленность. Сиздин подавлять эткендериңиздин баарын балдарыңыз сизге ызылдап, сизди жан дүйнөңүз оорутуп, анан бир маалы кыркып баштайсыз. Ыйлабагыла, басылгыла деп. Ал өзүңүздү жаап атасыз. Түшүндүңүзбү? Билим алыңыз. Башка жолду билбейм. 300 000 каалайсызбы? 300 000 деп күн түндөбөй жанталаш мээге киргизиңиз биринчи ошол программаны. Анан кийин өзгөрөт, бардыгы болот. Хорошо? Ой. Рахмат. Рахмат, сизге жакшы туруңуз. Рахмат, айымдар, бүгүн мени менен чогуу болгонуңуздар үчүн рахмат. Азаматсыздар. Мына сиздин изденип, түз эфирге келип, катталып, аракет кылганыңыз бул өзү эле чоң нерсе, чоң ийгилик бул. Ушул нерсени билбей, жашоосунда боль менен жашап, жертва болуп, күйөөсүн күнөөлөп, элдин баарын күнөөлөп жүргөн айымдар, ойгон элек айымдар андан көп.
Siz azamatsız, siz özünüz az günölöbөңүз. Men azamат, мына мен уже hareket кылдым, түзөбүргө чыктым. Түшүндүм, это уже хорошо. Мен молодец деп, только алдыга кетиңиз, аркага кетпеңиз. Хорошо? Билбейм, каяктан акча табасыз. Табасыз, 5.000 сом катышасыз, аракет кыласыз, 300 миңге чыгасыз. Түшүндүңүзбү мен? Жоқ, сіздің Үйді- сабақтарыңызға қатысып қиыла ойгонушуңуз керек. қалды. Ойгонуш керек. Сабакка катышканда да ойгонбосоңуз ошол эле ойдон каласыз. Күйөөңүздү прокачать этиңиз көбүрөөк, өзүңүздү прокачать этиңиз. Ойгоносуз. Хорошо? Иштеңиз, рахмат. анталашып. Өзүңүз менен иштеңиз. Аял киши өзү менен көбүрөөк иштеш керек. Сиздики именно атага болгон капачылык экен, көбүрөөк. Рахмат. Рахмат айымдар. Сиздерде кандай болду сезимдер азыр? Акча боюнча сиздер да жасадыңыздар? Да, бул жакта үстүдө крестик бар, ошону бассаңыз болот. Рахмат Изат Кунжа. Рахмат сизге дагы. Балам кекеч болуп калганы эмнеден болуп жатат Изаткан айым? Балаңыздын кекеч болгону сиздин кекеч болгонуңуз. Сиз сүйлөбөй жатасыз, бир нерсени айтпай жатасыз. Эмнени жашырып айтпай келесиз. Ошол айтпай жашырып келгениңизди чыгарбасаңыз, сиздин балаңыз бүгүн кекеч болот, эртең ал жашоосунда жабыркайт, тартынат, самооценкасы түшөт. Же сиздики, же атасынын. Скорее всего, сиздики. Сиз туруп атасыз, значит, сизге тиешелүү. Баланыкы бүт биздики, бизден көбүрөөк нерсе жетет. Биздики ата-эненики. Эми биздин ата-энебиз алар өздөрү менен аракет кылып иштеген жок. Биз ата-энебизди өзгөртө албайбыз. Ошон үчүн жок дегенде өзүбүз менен иштеп, бул жакта программаларды өзгөртүшүбүз керек. Кабыл алууну түшүнгөн жокмун. Кабыл алууну түшүнгөн жокмун дегениңиз, жана мен жолдошуңузду кабыл алыңыз деп атпаймынбы? Атам мени күйөөмө зордуктап берип койгон деп бүгүнкү күнгө чейин атасын күнөөлөп, пешенесине Кудай жазып койгон күйөөсүн кабыл албай жаткан үчүн, ошол кабыл албай жаткан күйөөсү бул айымга акча бербей жатат. Эмнеге? Анткени күйөөсүн кабыл алган эмес. Себеби күнөөнүн бардыгын кимге берип атат? Атага. Күйөөнү бизге ким берет? Кудай берет. Кудайымдын буйругу. Ошон үчүн айымдар, мырзалар, психологияны окуп, бул жактагы өзүбүздүн түрдүү блокторубуздан арылсак, анан Кудайымдын бизге берген мүмкүнчүлүктөрүн биз ала алат экенбиз. Мен дагы түшүнгөн эмесмин, мен дагы билген эмесмин, мен деле билим алдым, билимдин жардамы менен түшүндүм, ошол түшүнүгүм менен эле сиздер менен бөлүшөм. Мен сиздер менен билимим менен эле бөлүшөм. Мен көзүм ачык эмес, мен Кудай эмесмин, мен сиздерге окшогон эле пендемин. Болгону мен билген эле билимимди сиздерге берем. Ошол билимди аласыздар да, сиздер дагы иштейсиздер өзүңүздөр менен, анан результат жаратасыздар. Рахмат сиздерге. Сүйүүнү да албайм, капа да боло албайм, сезимимди кантип ачам. Эмоция, жабуузуңду сүйлөбө, үнүңдү чыгарба деген сөздөрдү канча жолу укканбыз? Миллион жолу укканбыз. Вот, пожалуйста. Ошондон анан биздин эмоциябыз жабылган. Ошон үчүн азыркыга чейин мен сүйлөсөм болбойт. Сүйүнсөк билесиздерби, айтат, эмне деп айтат эле бизге? Сүйүнбө, күлбө, эртең ыйлайсың дейт эле. Вот, пожалуйста, ошон үчүн азыр сүйлөбөйбүз, сүйүнбөйбүз, сүйлөбөйбүз, күлбөйбүз, только настроение гана болобуз. Вот, пожалуйста, биздин программага алар сиңип калган. Ошол жактан эмне деген программаны алсак, бүгүн балдарыбыз чыгар үнүңдү, сүйлөбө, айтпа муну деп, только тыюу менен гана чоңойтабыз. Разымын айымдар, мырзалар, трансформация курсуна келсеңиздер, ал жактан дагы подробно иштешебиз.
Мендеги ойду жаңылоочу кино барбы болсо бизге айтсаңыз таасири береби, кандай дейсиз дейт. Ушундай программаны жаңылоо боюнча «Другая жизнь» деген кино бар. Түрктөрдүн 3-8 сериалдуу киносу, ошо «Другая жизнь» дегенди көрсөңүздөр, ошол жакта ата эненин, бирок ал аябай мааниси терең, аны түшүнүш бир аз кыйыныраак болот, но все равно мааниси бар. Анан «Ангел А» деген кино бар. Ошол «Ангел А» деген кинону көрсөңүздөр болот, түшүнөсүздөр. Өзүбүздү сүйбөсөк, канчалык өзүбүздү кыйнап, карыз болуп, жүдөгөнүбүздү ошол кинодо да аябай жакшы чагылдырган. Дагы кандай кинолор бар эле? «Красотка на всю голову» деген дагы бир кино бар. Психологиялык пайдалуу кинолорду көрсөңүздөр да жетет. Да, ошол убакта ушундай болот турбайбы деп түшүнөсүздөр. Бирок бул жакта программа өзгөрбөй эле калып калып атпайбы? Биздеги программа өзгөрбөй эле калып калып атпайбы? Өзүңүздү сүйүү боюнча техника трансформация курсунда бар. Терс ойлорумду жакшы ойлорго өзгөртөм деген боюнча практикалар бар. Бардыгы бар. Именно трансформация курсуна келип иштеп аракет кылсаңыздар, бир эмес бир нече жолу аракет кылыңыздар. Мына мен айтып атпайбы, айланып кетейин. Мына 8 жылдан бери 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Мына 8 жыл болуптур. 8 жылдан бери ушу мен менен эле иштеп келатам мен. Да, мен аябай бир күндө эле вау болуп кеткен жокмун. Күндө жаңы ой, күндө жаңы сезимдер, күндө жаңы түшүнүк менен, күндө ушинтип акырындан күндө бирден ачылып атып, мына Кудайга шүгүр азыркы учурда мен Кудайыма чексиз шүгүр кылам, мага ушундай билимдерди бергенине. Бирок мен мунун баарын Кудайдан сурагам, Кудай мага берди. Кудай мага жардам берчи. Мына мээримди аң сезимди кулганга жардам берчи, мага керектүү билим берчи деп айтчумун. Кудай мага баарын берип атат. Биринчи кезекте үй бүлөмдү жакшыртты, мамилемди жакшыртты, ден соолугумду жакшыртты, жан дүйнөмдөгү тынчтыкты келтирди. Бул мен үчүн чексиз результат. Ыраазымын. Жаткым эле келе берет. Жолдошум менен мамилем сус, сүйлөшпөйбүз деле, канча кеңеш беребиз да. Энергияңыз аз. Көптөгөн энергияңызды көтө бир бойлдорго кетиресиз, аны бойлду табыш керек, иштеш керек. Ыраазымын, барыңыздар айымдар, бактылуу болуңуздар, иштеңиздер. Именно түрдүү подсознаниеда биздин жашообузга терең таасир кылган аябай көп программалар бар, алар менен иштеш керек. Эми ушинтип иштеп калсам эле результат болобу дейсиздер, да, ушинтип иштесек эле результаттар болот. Бирок анын үчүн биз өзүбүз каалашыбыз керек, ошол результат алганга өзүбүз даяр болушубуз керек. Бардыгы болот. Кудайымдын буйругу менен, биздин каалообуз менен, өзүбүздүн максаттарыбыздын аркасында результаттарды алса болот. Анда эртең курска катталгандар сиздер менен буюрса трансформация курсунан көрүшөбүз. Ретритке жазылгандар ретриттен көрүшөбүз. Ал эми менин барагымдын катталуучулары буюрса сиздер менен дагы жакын арада көрүшөбүз. Жакшы туруңуздар. Ыраазымын. Силерге да ыраазымын. Жакшы туруңуздар, айымдар, мырзалар.